Birinчи июнь балдар күнүнө карата Евро биримдиктин Кыргызстан менен кызматташуу бөлүмүнүн өкүлдөрү жана Каржы министрлиги Чүй облусунун Төмөнкү Чүй айылында жайгашкан психикалык жактан өспөй калган диагнозу бар балдар үчүн республикалык адистештирилген интернатка барып куттуктап кайтты. Евро биримдиктин Кыргызстандагы кызматташуу бөлүмүнүн жетекчиси Ханс Фарнхаммер балдар үчүн жасалган мындай иш-чаралар маанилүү деп эсептейт. Ошондой эле Евро биримдик Кыргызстанда санариптик өнүгүү менен бирге билим берүү тармагына салым кошуп жатканын белгиледи. So for our new program, more than 50% of our new program goes to the education sector. Бизде Евро биримдиктеги жаңы долбоор боюнча бөлүнүп жаткан жалпы 32 миллион евронун 50%-нан ашыгы билим берүү тармагына багытталса, 12 миллиону санариптик өнүктүрүүгө багытталган. Бул сумма Кыргызстандын Каржы министрлигине берилип, финансылык көзөмөлдү алар жүргүзүшөт. Жумшалып жаткан каражаттардын жардам менен тиешелүү тармактардын адистеринин потенциалын көтөрүп, тренинг, семинарларды өткөрүүгө мүмкүн болот. Бул иш-чара 1-июнь балдарды коргоо эл аралык күнүнүн алдында өткөрүлүп, мектеп-интернатка жардам берүү үчүн уюштурулган. Биз Кыргызстан менен мындан арыда кызматташуубузду улантып, жашыл экономика, энергетика жана суу ресурстарын башкаруу тармагында иш алып бара беребиз. Stigma, so that those children are treated equally. Каржы министрлиги Евро биримдигине абдан ыраазылык билдирет. Анткени Евро биримдиги биздин кайрылуубузга абдан тез эле болгон бюджеттик кайрылуу болобу, эле мындай благотворительный боюнча алып келген жардам болобу, ошолорго абдан бат жооп берет да. Ошон үчүн абдан чоң ыраазылык билдирем. Бул жерде бюджеттик багага бизге колдоо көрсөтүү боюнча, билим берүү тармагы боюнча, социалдык камсыздоо боюнча, цифровизация боюнча абдан тегизчилик менен биримдикте биз иш алып барып атабыз. Ошон үчүн чоң ыраазылык билдирем. Акыл эси кечиги өнүгүп жаткан балдар үчүн атайын мектеп-интернаттын директору Нурланбек Жумагазиевдин айтымында, интернат көп жылдан бери финансы министрлиги тарабынан каржыланып келет. Бирок оңдоп түзөө иштерине муктаждык эбак эле жаралып калган. 1954 жылы салынган здание, биздин зданиябыз. Ошонекиге капитальный ремонт болгон эмес, биздин неме сураганбыз, биз электричествобуз аварийный состояниеде турат, ошого щиттерди которуп бергенге, проводторду которуп бергенге жардам сураганбыз. Менин оюмда ошол жагынан жардам болуп болуш керек деп ойлоп атам. Евро биримдик өкмөткө коронавирус пандемиясынын негизинде жаралган экономикалык кризистен чыгууга жардам берип, жаңы келишимдердин негизинде иштей турганын ачыктады.